Гостилер бар екен, мына өздерінен сұрап берелік. Как вам понравились? Очень хорошо готовят, уход хороший, приветливый. Все очень хорошо. Мы заказываем уже второй раз. Вы всегда тут кушаете, да? И заказываю их домой А. даже, домой даже Ага. заказываю. Мне хорошо пакуют, я беру домой. Вкусно? Вкусно, хорошо, вкусно. Спасибо вам, приятного. Ассалаумалейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, туугандарым, мекендештер, амансыздарбы? Жакшы жаңылык менен сиздер менен бөлүшөйүн деп атам. Мен азыр Академика Янгеле метросундамын. Бул жакта караван сарай аттуу биздин туугандар чайхана иштетишет. Кабиналар дагы бар. Дос туугандар менен келип аш жесеңиздер дагы болот. Биздин каналдан барсаңыздар арзандатуу кылып берет иншалла. Шефтен дагы сураштырып толук айтып берем. Менюларынан көргөзөм азыр. Арзан экен чынында. Метронун где-то бир 4-5 мүнөттүк жол экен. Автобус менен барсаңыздар дагы болот. Бир эле остановка. Мен силерге барып көргөзүп, толук икир-чикирине чейин көргөзүп берейин. Биз менен чогуу олтуруңуздар, жүрүңүздөр. Метродон чыгып, оңго кайрылып, где-то бир 100 метр басканда могу светофорго тура келебиз. Ушул светофордун нарагында эле чайхана. Туугандар, биз адреске жетип келдик. Мына торговый центрдин 2-нчи этажына жайгашкан чайхана. Мына могу жерде чайхана көрүнүп турат. Жакындап көргөзүп коелук. Академики Янгеле 6 корпус 1. Каалоочулар болсо торговый центрдин алдынан кирсе дагы болот. Бул торговый центр эртең мененки 9-дан кечки 10-го чейин иштейт. Күндүз келчүлөр болсо ошол жерден эле кире бересиздер. Негизи чайхана эртең мененки 10-дон эртең мененки 5ке чейин иштейт, таңкы 5ке чейин. Биз сиздерге арканкы выходун көргөзүп берелик, анда парковкалар көрүп атасыздар туугандар. Мына дворлордун алдында шлагбауны жок. Мына торговый центрдин аркасында кене парковка бар. Жүрүңүздөр анда. Парковкалар кенен туугандар, мына каалоочулар парковкасы кандай экен дегендер болсо мына могу жерден 2-нчи этажга көтөрүлүп чыгып кетесиз. Караван сарай чайхана, кыргыздардыкы. Сигарет чекенге мүмкүн эмес экен могу жерде. Көрдүңүздөр да. Караван сарай чайхана. Жүрүңүздөр анда. Ассалому алейкум, кандайсыз? Соттарыңыз жакшы? Иштер болуп атабы? Кызмат кыласыздар. Келип отуруп сүйлөшөлүк анда. Где-то канчадан барат жака? Бир чакан жентек той, шо той дегенде, Куран окушу деген нерсе болсо болуп турбайбы? Болот. Көптөгөн мероприятияларды көрдүк. Жентек той, тойлорду, кызматтардын баарын кылып берип атабыз, Кудайга шүгүр. 100 кишиге чейин залдын негизи залга 100 киши барат. Кошумча кабиналар бар. Кабиналар, сыйгы конокторду сыйгы конокторду, мынакта 4 кабина, плюс еще чоң кабинасы бар. 25 киши бара турган. Ама кабиналар бизге меймандарга бекер, эч кандай операт аппарат эч кандай алынбайт. Кенен отуруп сүйлөшөлүк анда, жүрүң. Бул жактан бар жок көрүнөт экен да. Көрүнөт, панорамный вид, ичинде өтө сонун Жарык болот. Диск площадкалар бар. Как раз мына жолугушуу уюштура албай жүргөн жигиттер болсо дагы мына бул жакты көргөзүп коелук. Жакты жабып, өзүнчө эч ким көрбөсүн деген болсочу, пардаларды. Кенен сүйлөшкөндөр менен отуруп кетсе болот экен. Андай случайлар да болду, көптөгөн туулган күндөр болду, көптөгөн мероприятиялар болду. Свиданиялар болуп жүрдү окшойт, эми адашпасам. Кенен айтып бериң, канча болду ачылганыңызга? Мекендештерге кандай бир арзандатуу кылып берейин деп атасыз? Ачылганыбызга буюрса 1,5 жыл болуп калды. Скидкалардан көп эле скидкалар бар. Такситерге мисалы өзүбүздүн мекендештер, такси мекендештерибизге чайынан бекер. Плюс еще могу районда иштеп жүргөн курьерлерге доставка иштеген балдарыбызга, меймандарыбызга чайынан бекер.
Плюс еще аштардын өзүнүн скидкасы бар. Аш 1 килограмм аштын кошумча салаты бар. Ачуу шорпасы. Канча салаты бар? Салаттан 2 салаты бар. 1 килограмм ашка 2 килограмм 2 салат. 2 салат. Плюс шербети бар, плюс Бир шербет, ачуу шорпасы бар жана. ачуу жана Лак деп коебузбу? Ошонусу бар. Эгерде силердин атыңардан Москвалардын атынан келе турган болсо, анда дагы кошумча скидка алып беребиз. Аны келсе, так менен сүйлөшөбүз. Примерно кандай скидка болушу мүмкүн эми? Примерно кыла турган болсок, уже аны ойлонуштур көзгө. Эми ойлонуштурайлык дегенде биякта куйма мороженасы бар экен. Негизи Москвада ошончо чайханалар тартып жүрөм, туугандар өзүңүздөр да билесиздер. Куйма мороженаны чында биринчи жолу көрүп атам. Алла разы болсун. Условияны түзүп коюпсуз, келип толкой чай ичип кетчү эле калыптыр да бизден. Куйма мороженанын бизде негизи чындап ойлонуп көрсөк, бизде болуш керек негизи. Жок. Анда 1-2 эле bitmес 5 вкус бар. Шоколадный, сливочный, там вишневый, клубничный көптөгөн ассортименттер бар. Келип таам татпайсыз болот. Суусундуктун даамы кылын холодильникке салып коюпсуз. Муздак болуп. Суусундуктар өзүбүздүн атамекендик өзүбүздүн Кыргызстандын производстволору, шоро максымдар. Еще десерттерди биз өзүбүз жасайбыз. Домашний торттор, домашний чизкейктер. Көптөгөн эле өзгөчөлүктөр бар негизи. Көптөгөн акциялар, көптөгөн скидкалар бар. Чынында могу жасалгалардан өзгөчө экен, чынындачы. Жасалгалар жакшы экен. Чынларга чейин илип мына Ысыккөлдүн сүрөттөрүн чейин илип коюпсуз. Рестораңыңыз өзүнчө бир өзгөчө. Алла разы болсун, ишиңизге ийгилик, жакшы экен. Туугандар келе берсе, аш заказ бергенде кандай кылыш керек? Бир күн мурда айтыш керекпи же саар эле айтып койсо кечке даяр болобу? Негизи кандай силерде? Желательно бир күн башта, кабинаны бир күн башта буран кылып заказ койсо болот. Аштын количествосын айтып коет, канча килограмм, саат канча чыгыш керек. Ошондон таска менен өзүбүз сүйлөшкөндө өзүбүз чечип алабыз клиенттер менен. Саат таңкы 5ке чейин иштегендиктен биз любой время аш бышырып бере беребиз. Аштын түрүн бышырып беребиз, самаркандский, ташкентский, өзгөчө күрүч. Плюс козу гриль. Индийский аштарга чейин пише бересиз. Козу гриль бар, еще өзгөчө. Козу гриль, ошону Козу гриль бар, кошумча плюс. Тандырга маринад этип, арчага маринад этип, тандырга пиширип беребиз. Шорпосу, салаттар менен кошумча. Килограммы 1300ден сону кылып маринад этип, 6 саат маринад этилет. 6 саат, 8 саатта пишат. Достор, Караван сарайына келип мындай козу грилден жеп кеткиле, аябай сонун экен достор. Даамдуу, көңүлгө тийбейт. Мына майын деле жесең көңүлгө тийбейт экен, ал ушул. Мягкий кылып, сону кылып бышырып беришет экен. Мына шорполор менен элге салып кеткиле ал ушул. Жанагы сыйлуу коноктордун эмнени сыйлайм дегендер болсо, мына номерлерин жазып койгонмун, адрестерин жазып койдум. Метродон пешком менен келсеңиздер болот экен. Парковкалар кенен экен, мороженалар бар экен. Келе бересиздер анда туугандар. Баягы дагы айта кетчү нерсе, мактанып калдыңыз. Поварларды топтоп келдим мен, атайын ушу элге кызмат кылайын, даамдуу тамак бышырып берейин деп каяктан алып келдиңиз поварларды? Сыр болбосо эгерчи. Поварларды негизи Кыргызстандан өзү терип келдиңиз. Туугандардан терип ашка өзүнчө бир повар, маңа деп. Лагманга өзүнчө повар. Ар бир иштин өзүнүн повару бар. Шашлыкка отдельно, мангалга отдельно поварлар. Ар бир тамакты кылдатып менен көңүл буруп, мээрим менен чыгарып берет. Жакшы. Ишиңизге ийгилик. Туугандар, азыр отуруп сурадым да. Кийин кеткенде негизи бизди кыргыздар видеого түштөн аябай коркобуз. Анан кийин сурасам, лүлө кебаптардан жакшы сүйүп жейбиз дейт. Мына айтып коеюн, Мокусковойлордун баалары 200дөн экен. Лүлө кебап 150дөн экен. Курыныйдан 150дөн экен. Даамын силерге бир айтып берейин иншалла. Мына. Еттери жумшак экен. Şerbet. Azda. Çala öresler, kele öresler. Aştın kilogram kaçtan примерно? Аштын килограммы 2300дөн да. 2300дөн. Салаты бар ичинде, шербети, чизасы, плюс ачуу шорполор бар. Kele öresler sonra. Sözüm anam. Kediş kılып қалса, сүйін ағамен шығып келдіңіздер. Жақтан сайдашат. Келгенден кейін 3 ақа дайысына қой береді. Шықпай тұрып, базадан чорынан тексеріп берішеді. Мен өзімden шығып, тартып келдім.
көп бир туугандарга пайда болду. Керек болуп калса чалыңыздар. 24 saat бою сүйрөгөн кызматта буюрса туугандарым. Чала бересиздер. Чайханадан кызматта келе бересиздер. Рахмат.